Мен ойымча бул киши мындай чарчады да. Бул министр канча жыл иштеди? Андай МЧСти вообще мындай жоюш керек да анда. Окуучулар, чал кемпирлер жөрмөлөп өтүп атат. Бул кишилер галстук тагып коюп кабинетте отурушат. Тиричилигиңерди өзүңөр кылгыла, эч нерсе өзгөрбөйт, акча бөлбөйбүз. Ошентип суудан өзүңөр жыгачтан көпүрө жасап алып туруп тиричилигиңерди кыла бергиле деген эле сөз. Жанар Мырзада. Чоң рахмат. Министр өзү каякта азыр ушул тапта? Урматтуу Жанат Кубанович, министр Бишкекте элеш. Азыр сиз баяндамаңызда айтып өттүңүз. Мына министрдин маалымат негиздемесин көрдүм да мен. Сиз айттыңыз эч кандай каржылык маселе болбойт дедиңиз. Жергиликтүү бийликте дагы республикалык бюджеттен дагы. Бирок мына 27-чи беренени карасаңыз, 21-чи пунктты. Тиешелүү жылга каралган жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын каражаттарынын эсебинен жарандык коргонуу жаатындагы иш-чараларды уюштуруу жана камсыз кылуу деп турат. Бул деген акча да. Силер айыл өкмөттөргө алар эмне, алар өзүнүн жумушун кылыш керек, алар МЧСтин да милдетин аткарабы? Айыл өкмөттөр мына ошол эле убакта негиздеме маалыматта министр өзү жазып атат, мына министр Ажикеев. Мындай дейт. 2024 жылы 129 өзгөчө кырдаал жана 2987 ар кандай кырсыктар катталган дейт. Инфраструктуралык объектилердин, турак үйлөрдүн кыйрашына жана 312 өлүүнү алып келген дейт. Жалпы материалдык чыгымды жаздыр 1 миллиард, 2 миллиард сомго жакын деп. Бул окуялар дейт, алдын алуу иш-чараларынын даярдыгынын жетишсиздиги дейт. Өз убагында жүргүзүлбөгөн дейт. Ошондой эле мамлекеттик органдар тарабынан, жергиликтүү бийликтер тарабынан да алдын алуу чаралар болгон эмес дейт. Деңгээл төмөн болгон дейт. Бул министр өзүнө өзү жазып атат го бул. Биз начар иштедик деп. Азамат экен бул мойнуна алып, ушуну жогорку кеңешке киргизип, мындай жаралар болгон эмес дейт. Түшүндүрүү иштери жетишсиз болгон дейт. Азамат экен да. Бул министр канча жыл иштеди? 2020-дан бери. Мен оюмча бул киши мындай чарчады да. Мына мен сизге айтып коеюн. Азыр бул мыйзамды айтып атасыңар, мына жергиликтүү бийликтер, айыл өкмөттөргө жүктөп атасыңар деми? Анда МЧСти вообще мындай жоюш керек да анда. Анын баарын айыл өкмөттөгүлөр кылса, алар ал жагына жетишеби, бул жагына жетишеби, алар да толтура жумушта. Экинчиден мына азыр мына YouTube каналда Эламан Кармышаковдун видеосу чыкты. Кара сууда Талдык деген айылда окуучулар, чал кемпирлер жөрмөлөп өтүп атат. Жөрмөлөп ошол жерде жүрөт. Бул кишилер галстук тагып коюп кабинетте отурушат. Парламенттен дагы көтөрдүм. Булар чарчашты мен оюмчачы. Чарчашты мындай 5 жылдан ашык отурду, менимче мындай кан алмаштырыш керек каякта бардыгынчы. Эми ушул мыйзамды анда мен кабинетимде дагы эле кофе ичип отура берейин, айыл өкмөттөр жасасын деп атат. Бул мыйзамдын бир сөзү менен айтканда ошондой. Айыл өкмөттөр жасасын байкуштар, акчасын дагы өзү тапсын дейт. Алар кантип акча табат? Ошол мына азыркы эл мына мен азыр ушул боюнча президентке дагы кайрылам. Мен кат жазсам жазып ийиптир, жок, ал көпүрө жакшы эле деп. Ал ошондой көпүрлөрдү эл мына Замирбек Дүйшали жакшы билет. Эл акча чогултуп өзү куруп атыптыр. Эми сел алып келсе дагы эл чогултат экен. МЧС барып отчетуна жазып коет экен, биз мына көпүрө бүттү деп. Эми ушундай министрлик, эми мындай деңгээлге түшкөн эмес да министрлик. Менимче ойлонуш керек бул боюнчачы. Мына мен азыр мына эртең менен жумушка келет көрүп келдим. Көпүрөнү жыгачтан жасап алышып, ат эшек менен жөрмөлөп ошол жерде окуучуларды өткөрүп атышат. 2 километрдин ар жагында көпүрө бар дейт. 2 километр окуучулар мектепке ары бери бассын дейбизби? Акча бар деп атабыз бюджетте. Андан чоң иштерде болуп атпайбы мисалычы? Эми мындай ошон үчүн бул мыйзамды долбоорун жылдырыштын да кереги жок, урматтуу депутаттар. Өзүңөр ойлонгула. Мен оюмча биз каршы добуш беришибиз керек буга. Мен сунушум ушул, суроом жок. Рахмат. Урматтуу Жанар Кубанович, уруксат берсеңиз мен жооп берип койсом. Талдык айылына чогуу барганбыз, сиз менен 2 жыл мурун. Ал көпүрөнү билесиз, ал көпүрө инфраструктура чисто. Айыл өкмөтпү, акимиятпы, аны элдин жумуш чиресин жакшыртуу максатында куруп койсо болот. Ал ЧСти алдын алуу же болбосо иштеп жаткан көпүрөнү алып кеткен эмес. 1 километр жогору, 1 километр ылдый көпүрө бар. Аны элдер өзү ашаа жол менен жыгачтан трос менен салып алган. Ал жердин сайдын узундугу, то есть кеңиндиги өтө кенен, ал жер өтө кооптуу болуп калат. Пешеходный көпүрөчү. Ал иштеп жаткан капиталдык курулуш көпүрө алып кеткен эмес. Эгер андай болсо биз курмакпыз. Бул чисто ошол айыл өкмөттүн жергиликтүү элдин жашоосун жакшыртуу боюнча да. Ал эми МЧС боюнча туура айтасыз, МЧСте
15ке жақын ведомстволық ишканалар бар. 15ке жақын ошол агентство, департаменттер бар, аркимдин өзүнүн иши бар. Бул мыйзам менен биз айлык өкмөттөргө толук жүктөй турган нече жазылган эмес. Акча деле мынча тапкырлар деп милдеттенген жокпуз. Себеби биз МЧС тарабынан былтыры 1 миллиард 350 миллион сом иш аткарылды. 400 объектиге жақын. Быйыл кагадагында 500 миллионго жақын 200-300 объектини куруп атабыз. Ал эми айлык өкмөттөрдөгү акча бул жылга чейинде бөлүнүп келген. Кааласа бөлбөй койсун, ал өзүнүн укугу. Жергиликтүү кеңеш менен бюджетти бекитет, ошол акчаны иштетет булар. Бул деген баягы чоң-чоң дамбаларды, көпүрөлдү куруу эмес максаты. Эми майда чүйдө көчөдө арыктарын биз казбайбыз да. Ага ГСМ берип техникалар менен алар казат. Бирөөнүн үйү өртөнүп кетсе ага биз 20 миң сом, 50 миң сом берип коет. Майда чүйдө селдер башталганда алдын алууга тендер жок, түз ГСМ акча бөлүп коет. Ошол максат гана. Ал эми кошумча мынча акча бөлгүлө деп биз милдеттендирген жокпуз. Акча да жүктөгөн жокпуз. Бул мыйзамдын максаты ошо эки мыйзамга шайкеш келтирүү болгон, ошол эле. Жарандык коргоо мыйзамында көрсөтүлүп турат. Рахмат. Анда мунул сөздү сиз кандай түшүнөсүз? Тиешелүү жылга каралган жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын каражаттарынын эсебинен жарандык коргонуу жаатындагы иш-чараларды уюштуруу жана камсыз кылуу дегенди. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын каражаттарынын эсебинен деп так жазылып турбайбы? Туура айтасыз. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары бул күнгө чейин акча бөлүп келген. Менде списоги бар. Быйылкы жылга 113 миллион сом бөлүп атышат. 113 миллион сом бул өзүнүн ыктыяры менен бөлүп атышат болгону. Булар бөлүп келген ушунча жылдан беричи. Кааласа бөлбөй койсо болот, өзүнүн укугу. Биз мынча бөлдү айтпайбыз. Дотацияда отурган айлык өкмөттөр, мисалы, акчасы жок, ошол жерде араң өздөрү дотацияда отурса, мисалы, ошол жерде кооптуу абал жаралса, сел жүрүү, көчкү жүрүү боюнча алар эмне кылат анда? Дотациядагы айлык өкмөттөргө бардык мамлекеттик органдар иштеп келген иштей берет, жардамды бере беребиз, аны таштап атпайбыз айлык өкмөттү. Биз айлык өкмөттүчү. Мына айтып атпайбы, быйылкы 300ге жакын объект куруп атабыз. Былтыры 400 объект курдук. 1 миллиард 350 миллионго ошо иште жасала берет. Жарандык коргонуу деген бул билесиздер, конституция боюнча жергиликтүү бийликтин башчысы, айлык өкмөт, аким, губернатор, республикалык деңгээлде президент өзүнүн укугунун чегинде, ыйгарым укугунун чегинде ошол башчысы катары иш алып бара берет. Эми 12 жарандык коргонуу кызматтары бар, 12 министрлик. Алар да содействие кылат, алар аткарат. Ошол эле сел болгондун былтыр көрдүңүздөр, баткакты кечип, лопатка менен лай ташып, ошол эле мына милиция кызматкерлери жүрдү, биздин сотрудниктер жүрдү, айлык өкмөт кызматкерлери, мекеме ишканалар. Бул то есть андай чоң чечип болгондо жапатырмак баарыбыз милдетибиз да, бардык бийлик органдары милдеттүү. Ошол эле айлык өкмөт деле жергиликтүү бийлик. Ал бир жеке сектор эмес, же башка мамлекет эмес. Аны жогорку бийлик таштап аткан жок. Ошого болгону ошол шайкеш келтирүү максатында сунуштап атабыз. Экинчи окууда сунуш пикирлер болсо биз өзгөртүүгө даярбыз. Бул министрдин бизге жогорку кеңешке жазган катында турат да. Айрым жергиликтүү органдардын жетекчилери калктын коопсуздугун камсыз кылуу үчүн өздөрүнүн жоопкерчилиги жөнүндө маалыматты жетиштүү деңгээлде билбегендиги кырдаалды курчтууда дейт. МЧС күнөөсү жок экен анда. Бул кечиресиз. Айлык өкмөттөр кимде? Кырдаалды курчтууда дейт. Мына карап коюңуз. Сөздү карап коюңуз. Бул мындай болуш керек, урматтуу Жанат Кубанович, бул жанагы департамент мониторинг бар да. Мониторингдин милдети эскертүү предписание берет да. Бардык органдарга, мисалы Минтрансқа берет, көпүрөң аварийный абалга туш келиптир, ушуну корго дейт. Айлык өкмөткө айтат, мына забор тура эмес курулуп калган, ушул сел отводной каналды тосуп атат. Же болбосо ички арыкты тосуп атат, ошонун эсебинен сел жүрүп, айыл каптап кетиши мүмкүн. Ошо заборду буздур дейт. Же болбосо могул жердеги айылдын ичиндеги кольцоң 500'дү коюп коюпсуң, ушуга 1000'ди койсоң, сел өтүп кетет деген сунуш берет да. Ошондой майда чүйдөн аткарбай атат да, кээ бир ошону айтып атса керек. Кечеги мына Ош шаарында ситуация, видео салган каналдардын үстүлөрүндө, мына Аксыда бар, башка областтарда бар. Бул ошону айтып атат да. Өнүккөн өлкөлөрдө бир 5 окуучусу үчүн дагы жолду салып, көпүрөнү салып, керек болсо тоонун тешип өтөт да. Ушулар мектепке барсын, ушулардын коопсуздугун камсыз кылалы деп. Азыркы сиздин жообуңуз, мен азыр мына ушул жыйын бүтөөрү менен Талдык айылынын тургундарына жөнөтөм. Тиричилигиңерди өзүңөр кылгыла, эч нерсе өзгөрбөйт, акча бөлбөйбүз. Ошентип суудан өзүңөр жыгаштан көпүрө жасап алып туруп тиричилигиңерди кыла бергиле деген эле сөз.
Мына мен ошондо эле түшүндүм. Ал жер кооптуу дедиңиз, кенен дедиңиз, өзгөчө кырдаалдар министрлиги жасай албайт экен. Мына мен ошондой эле түшүндүм. Мунуч мен каршы болуш берем бул мыйзамга. Рахмат. Урматтуу Жанат Кубанович, мына мониторингтен быйылкыга 867 объект кооптуу. Урматтуу министрдин орунбасары, бул сизге суроо эмес. Азыр Мен кошумча жооп берип коеюн, уруксат берсеңиз. Жанар Кубанович жооп берип койсунбу же? Болду, рахмат. Кийинки сөзгө өтө берели. Убакыт аз. Кийинки сөз суроо берүү үчүн Замирбек Душаличте. Рахмат. Рахмат. Эделбек мырза, өзгөчө кырдаал министрлигинин кылган кызматтарын баарыбыз жакшы билебиз да. Ыраазычылык билдиребиз. Бирок мына былтыр аты эрден кийин аймактар бири-бирин кошулуп 50 000 60 000 калк менен түзүлгөн айыл өкмөттөр бар. Аралыгы 70 километр 100 чакырымды түзгөн айыл өкмөттөр бар. Мына сиз ушул жерде белгилеп коюп атасыз да, мына тиешелүү жылга каралган жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарынын каражаттарынын эсебинен деп атат да. Эми ушул жарандык коргонуу жаатында иш-чараларды уюштурууга 10 миллион каралды. Аймактар чоңойду да. Кимге жүктөлөт? Андай чоң сумманы аз мен кошумча айтып аттым беле. Департамент мониторинг деген бар. Анын жылда прогноз чыгарат. Мен деген изилдөөлөр жүргүзүп, ар бир айылга барып сунуш берет. Но жылга приоритеттүү эң кооптуу объекттер молар деп тизме берет да. Быйылкыга 2025 жылга 867 пункттан турган объектин берди, кооптуу деп. Биздин МЧСке берилген бюджеттин алкагында 500 миллион сомго биз 300ге жакын объектти киргиздик. Республикалык бюджеттен бөлгөн акчага. Ошол 300 объекттин ичинен 50ге жакын капиталдык курулуш авариялык калыбына келтирүү иштер. Аларды ар бир айыл өкмөттүн заявкасынын негизинде, акимдин каттын негизинде комиссия кыдырып чыгат. Министрдин орун-басары жок дегенде ар бир объектин көрүп чыгат. Быйыл министр өзү да кыдырып чыкты, түштүк жергесин бардык объектлерде. Эң приоритеттүү кооптуу объекттерге акчаны бөлөбүз. Экинчи орундагы кооптуу объекттерге кийинки жылы карайбыз. Анан кийинки жылы карайбыз. Ошентип отуруп, жылда чоң объекттерди биз өзү жасай беребиз. Айыл өкмөт болобу, мэрия болобу. Сиз кайсы айыл өкмөттө иштегенсиз? Мен Сузак районунда караштуу Көгат айыл өкмөтүнүн баш болуп иштегенмин. Эми сел кырсыктар айтып келбейт да. Сиздин айыл өкмөтүңүзгө мынакей быйыл Кудай сактасын, сел келип 10 сайдан сел түштү. Чыгым 10 миллионго жетти. Чыгымды ким көтөрөт? Бул жерде чыгымды жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарынын каражаттарынын эсебинен деп турат да. 10 миллион сом чыгым кетти. Сиздин айыл өкмөтүңүздө ким көтөрөт? Урматтуу Замирбек Душалевич, мына былтыры жылдагыдан чоң селдер болду, билесиздер. 415 суу ташкын селдери пайда болду. Ошол негизинде 1 миллиард 350 миллион сом ушерп кетти. Кандай чоң чыгымдарды ошол жана айткан мен 800 объекттин ичинде. Мен сурооңо жооп берсеңиз, кайра эле ушу 1 миллиард 400 миллионго өтүп кетип атасыз да. Аны ошол мамлекеттик органдар ошонун ичинде биздин министрлик аткарат. Ошол жерде ыйгарым укуктарын так бөлүштүрүп коюш керек да бул жерде. Айыл өкмөт төлөйбү же министрлик төлөйбү? Эделбек мырза, мен дагы 9 жыл айыл өкмөт болуп иштегем. Сиз 4 жыл иштепсиз. 9 жыл 15 апрелден 15 майга чейин мен уктаган эмесмин. Бизге айыл өкмөткө милдеттендирилген эмес. Буну камсыз кылуу, аткаруу депчи. Бирок ошол жерден, ошол аймактын айыл өкмөтүсү баштыгы катары биз деле жоопкерчилигибизди билгенбиз да. Бир ай уйку болбойт. Кайсы сайдан сел түшүп кетет? Айыл башчыларды, көчө комитеттерди бөлүштүрүп, сай-сайларга бөлүп, уйку жок. Бирок айыл өкмөттүн кыла турган иши көп да. Азыр бул жерде так көрсөтүп коюп атасыңар силерчи. Камсыз кылууну милдеттендирип коюп атасыңар. Эртең анда бул мыйзам өткөндөн кийин МВД алып келет өзүнүн кылмыштуулуктун алдын алуу боюнча каражатты айыл өкмөт жергиликтүү өз алынча башкаруу камсыз кылсын деп.
Андан кийин башка министрлик алып келет. Ар ким өзүнүн ишин кылыш керек да. Максаты эмне? Мурун кандай? Мурда жакшы эле болчу. Максаты эмне? Жооп бергилечи, тиги неме госагенттик, силер дагы оюңарды айткылачы. Союз МСУ. Азыр бир мыйзамдын бир сөз менен бардык системаны талкуулап коебуз да. Сөз сизде. Өзүңүздү айтып туруп, стенограмма кетип атат. Саламатсыздар. Рахмат, Чолпон Алиевна, урматтуу депутаттар. Бакыт Рыспаев, Союз МСУ. Өткөндө негизи бир топ талкуу болду. Бул жерде бул сунушталып аткан берене чынында оңтойсуз кирип калган. Ал боюнча да өткөндө айтылды. Бирок көчө биз ушул мына урматтуу зам министр келди, мына госагентстводан жетекчилер менен отуруп бир топко талкуулап, мындай талашып тартыштык да. Анан ошонун негизинде бир жыйынтыкка келип атабыз, министерствода макул болуп атат. Жаранды коргонуу жөнүндө мыйзамда 10-чу беренеде жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарынын милдеттери жазылганда 14 пункт бар ошол жерде. Анан мыйзамга азыркыдай жанагы ушул жылдын эсебинен анан камсыз кылсын деген сөздөрдүн баарын алып эле жарандык коргонуу жаатындагы ыйгарым укуктарын ишке ашыруу деген эле сөз менен экинчи окууда өзгөртөбүз деп көчө макулдаштык да. Ошого министерство макул болуп атат. Болгону жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарынын, айыл өкмөт мэриялардын жарандык коргонуу жөнүндө мыйзамда жазылган эле пункттарды ишке ашыруу боюнча башка эч нерсе эме кылган жок да. Анан биз көчө макулдашып, экинчи окууда ошону сунуштап киргизип, ошого макул болушту да министерство. Бакыт Келгенбаевич, сиз дагы эми жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарында көп иштегенсиз да, хаким болуп иштегенсиз. Тажрыйбаңыз бар, бул жолду басып өткөнсүз. Анан мыйзамды маңызы кетет го эртең. Экинчи окууда өзгөртөбүз деп атасызбы? Экинчи окууда министерство сунуш киргизип, ошол пунктты өзгөртөбүз деп макул болушту да. Себеби бул мыйзамда 14 берене мурунтадан эле бар. Айыл өкмөттөр ошол менен иштеп жүрүшөт. Иштеп келген. Ошол эле рамкадан ашпастан, ошону эле болгону тигил жерде ошол мыйзамга көрсөтүлгөн эле жергиликтүү жаранды коргонуу жаатындагы ыйгарым укуктарын, өздөрүнүн ыйгарым укуктарын гана ишке ашыруу деген сөз менен алмаштырабыз деп макул болушту да. Урматтуу Эделбек мырза, негизи бул мыйзамдын кереги жок эле да бүгүнкү учурдачы. Мен бул мыйзамга каршымын, каршы добуш берем. Бакыт мырза, эми бул жерде отуруп азыр баардык айыл өкмөттөрдүн тагдырын чечпесиңер керек да. Сиз каякта иштейсиз өзү? МЧСте иштейсизби? Позициясын. Жок. Өзүңөрдүн позицияңарды айткыла да. Өзүңөрдүн позицияңарды айткыла да. Мындай болуш керек экен, анан мындай деп сүйлөшүп калдык. Бүгүн иштеп атасыңар, сүйлөшүп калдыңар, макул. Бирок закон өтүп кеткенден кийин мыйзам иштейт да. Биз кече эле айтып атпадыкпы, бул мыйзамдын эмне кереги бар эле деп айтып аттык. Ошондо бюджетке эле киргизсе болот ушул чечилбеген маселелериңерди. Бул мыйзамдын эмне кереги бар эле деген маселе болуп атат да. Эми сиз Союз өткөндөн кийин, болгондон кийин бүт айыл өкмөттөрдүн тагдыры силердин колуңарда. Силердин берген сунушуңар менен биз баардык маселелерди колдоп берип атабыз. Бирок айыл өкмөттөр азыр кыйнабашыбыз керек да бул полномочия менен. Сиз өзүңүздүн жесткий эле оюңузду айтыңыз, коркпой эле эч кимден. Жок, биз урматтуу депутаттар, негизи бул жерде бул мындай болуп атат да. Азыркы действующийде өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана кесепеттерин жоюу боюнча көмөктөшүү деп турат да. Ошону эле жарандык коргоо мыйзамына шайкеш келтирүү деп сунушташкан. Бирок өткөндөгү берген сунушу чынында одоно болуп калган. Ушул текущий жылдан каражат карап, анан камсыз кылсын дегенде айыл өкмөттөргө чынында бул абдан чоң да. Бул себеби эртең жооп берип калат, камсыз кылсын дегенде. Бир сөз, билесиздер, мыйзамда бир сөз кандай жакка кетип. Ошондуктан биз көчө талашып тартышып, анан ошол бүтүмгө келдик да. Себеби бул жерде эч нерсе өзгөрбөйт. Бул жарандык коргонуу мыйзамында 14 пункт итак эле турат.
ошол рамканы гана аткарсын, андан ашык деген жок. Эгерде каражат жөнүндө сөз болсо, мына министрлик айтып атат, биз анда бюджеттик кодекске өзүбүздүн сунуштап келели, бул жака жарандык коргонуу жөнүндө гана жазылсын деп, ошого. Хорошо, анда азыр могул мыйзамды тартып алып, ошол бюджетке тактоо киргизебиз деп атышпайбы? Изменение киргизебиз деп. Ошону пакет менен алып келишсин да, биз көрөлү да. Бул акырында кандай эффект берет эми айыл өкмөттөргө. Ушундай маселе болуп атат да бул жердечи. Мен бардык депутаттардын эмесине кошулам. Эми отуруп алып эле бул жерде мындай тиги одоно болуп калыптыр. Ал өзүңөр билип аткандан кийин, ушул мыйзам одоно болуп аткандан кийин айыл өкмөттөргө кийин мойнуна баардык нерсени илип атканыңардан кийин ошо кичине айтпайсыңарбы силерчи? Союз эмсусуңар, силер айтышыңар керек. Ошон үчүн силер барсыңар да. А силер болсо азыр МЧСте заводделый болуп эле туура деп атасыңар. Мындай деп сүйлөшүп койду кандай. Анда азыр муну тартып алыш керек дагы, ошо бюджетке кошуп туруп, пакет менен алып келип туруп, көрсөтүп депутаттарга доказать этип, макул деп, анан кийин бул мыйзамды өткөрүш керек. Маселе ушуда болот. Урматтуу депутаттар, сунуш күтөм анда сиздерден. Уруксатпы? Айтыңыз. Урматтуу Чолпон Алиевна, биз бюджеттик кодекске өзгөртүү киргизебиз дебедик. Себеби андай деле ою жок, кандай сунуштар алып келбейбиз. Жарандык коргоо мыйзамы негизинде айыл өкмөттө иштеп келген, иштей берет. Мындан бул жака делечи, бир мыйзам болсо, бир мыйзам боюнча. Түшүнүктүү. Анда ар кимибиз өзүбүздүн позициябызда калат экенбиз. Азыр болсо Чыңгыз мырза сизди добушкабы? Урматтуу депутаттар, азыр эми комитеттин чечимин окуйм да. Макул болсоңуздар макул, каршы болсоңуздар каршы бересиздер. Урматтуу депутаттар, комитеттин корутундусу. Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөр киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорунун концепциясын жактыруу жана биринчи окуга кабыл алууга Жогорку Кеңешке сунуштайбыз дегенде макул дегендер добуш бергиле. Макул? 1. Каршы? Мыйзам четке кагылды.